Алатоо 24 маалыматы каналынын эфирин кайрадан интернетте эмнеге болуп жаткан маалыматтар менен улантабыз. Бүгүн да соц тармакта элдин назарын бурган көптөгөн маалыматтар жарыяланды. Алардын маанилүүлөрү менен сиздер менен бөлүшөбүз. Кызматта мен Тутан Мелисов, саламатсыздарбы? Өлкө башчысы Садыр Жапаров бүгүн судьялардын 12-чи курултайында сөз сүйлөдү. Анда ал укук коргоо органдарынын жетекчилерине кайрылды. Президент соттордун ишине кийлигишүүгө, кысым кылуу практикасын токтотууга чакырды. Кененирээк токтолсок, башкы прокуратуранын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Ички иштер министрлигинин кызматкерлерине кайрылып, соттордун ишине кийлигишип, судьяларга кысым көрсөтүп, өздөрүнө керектүү иштерди өткөрүү практикасын токтотууга чакырды. Бул менин сиздерге катуу эскертүүм болсун. Ар ким өз иши менен гана алик болушу керек. Эгер силер кызматтык милдетиңерди укук ченемдердин сактоо менен так аткарсаңар, судьяларга кысым көрсөтүүнүн кажети жок болуп калат. Анткени мыйзам бардыгы үчүн бирдей, деди Садыр Жапаров. Өлкө башчынын мындай билдирүүсү соц тармакта колдоого алынып, колдонуучулардын пикирин жаратууда. Анда алдыда комментарийлерге назар салабыз. Эң туура айтылган эскертүү. Сотторго кысым жасоо сотторду тандоодон эле башталат. Укук коргоо органдары сот болом деген талапкерге өздөрү каалагандай справка жазышат. Соттордун көз карандысыздыгы биринчи кезекте ушул жерден башталат. Туура сөздөр. Сот акыйкат чечим чыгарыш керек. Акчасы барлар жана мансаптуулар тарап болбой. Алар дагы жакшы иштешсин, пара алып коюп жыргабай сураныч. Соттор президент катуу талап койгондон бери таза иштей башташты. Калп айткан менен болобу? Чынында бир аз жылыш болуп калды мурдага караганда. Президент эми мындай кайрылуусун бай манаптарга, акчалууларга айтса керек. Анткени карапайым эл сотторго кысым кылбай калды го. Тескерисинче соттор аркаларынан чуркатып сыздап отурган апаларды деле көрүп жатабыз. Президенттин сөзү түшүнгөндөргө катуу айтылды. Бар болуңуз. Сотторго ишеним жок калгандай сезим кала берет менде эмнегедир. Бирок азыр эми заман башка, өлкө башчы башка дегендей. Сотторго жакшы мүмкүнчүлүктөр менен катар эле катуу талаптар да коюлуп жатат. Ошонун баары ишке ашып, адилет сот болсо, анда сөз жок. Соттор президентибизди ушул сөзүн туура кабыл алышы керек. Дүйнөлүк маалымат каражаттарынын көңүлүн бурган бир жумадан ашык убакыттан бери Орусия жана Украинанын салгылашуусу болуп келет. Дал ушул кырдаал боюнча интернетте бүгүн Орус-Украин делегацияларынын Беларустун Брест областында өткөн 3-марттагы сүйлөшүүсүнүн экинчи айланбасында тараптар гуманитардык коридорлорду уюштурууну, ал аткарылып жаткан учурда ок атышууну убактылуу токтотуп турууну макулдашкан. Маалымат катары айтсак, бул тууралуу Украинанын президенти Владимир Зеленский кеңешчиси Михаил Подоляк сүйлөшүүдөн кийин журналисттерге билдирди. Ал Украин делегациясы башка талаптары боюнча жыйынтык ала албаганын кошумчалап, алар 3-чү раундда сүйлөшүүгө даяр экенин билдирди. Сүйлөшүүнүн алкагында ал Киев биринчи кезекте ок атышууну дароо токтотуу, тынчтык келишимине келүү, гуманитардык коридор ачуу маселелерин коерун билдирген болчу. Токтосунчу, доллар да түшсүн. Бийлик өкүлдөрү көзөмөл жүргүзсө жакшы болмок. Ошонткилечи жүрөк түшүрбөй. Чын болсо экен ушул айтканыңар. Согуштун эч кимге кереги жок. Тынч жашоого эмне жетсин? Канчалаган бейгүнөө адамдар өлүп кетишти. Өлүм, кыйроо, башка эч кандай пайда жок согуштан. Дүйнө жүзүндө тынччылык эле болсун. Азаматсыңар, бай эле ошончу керек эле. Кудайыма чексиз шүгүр, тынчтык бериңиз дүйнө жүзүнө. Сонун кабар, тынччылык болсун дүйнө жүзүндө. Кудайым эки өлкөгө тең ыйман, ынсап берип, биротоло токтосун согуш. Азыр жаңылыктарды теле же радиодон угуп эле ишенбесе, элдер интернетте просмотр үчүн иштеп, акча табыш үчүн ар кандай темаларды кое берет экен. Эмнеси болсо да тынчтык болсунчу. Орусиялык делегацияны жетектеп барган президент Владимир Путиндин жардамчысы ар кандай тараптар гуманитардык коридорлордо ок атышпоону макулдашканын ырастады. Ал дагы делегациялар кайрадан сүйлөшүү үчүн чогулаарын тактады. Гуманитардык коридор бул атышуу уланып жаткан аймактарда кирип чыгуу үчүн эки тарап убактылуу ок атпоо тууралуу келишкен жолдор. Ал аркылуу атышуу болуп жаткан аймактардан аялдарды, балдарды жана кара-картаңдарды коопсуз чыгарып жиберүү ишке ашырылмакчы. Мындан сырткары гуманитардык жардамдар жеткирилери айтылды. Аларда интернетте кайрадан доллардын баасы өскөнү маалыматы тарады. Бишкек шаарында АКШ доллары кайрадан кымбаттады. Ал учурунда 98 сомго чыкты. Бул тууралуу маалыматты валюта чекиткейчи порталынан көрүүгө болот. 4-мартка алынган маалымат боюнча сатып алуу 95 сомдон 96,7 сомго чейин, сатуу бардык банктарда 98 сомду түзүүдө.
Эскерте кетсек, дүйшөмбү, бейшемби күнү доллары 10 сомго чейин кымбаттап, 95 сомго чейин чыккан, андан кийин 90 сомго чейин түшүп, дүйшөмбүдөн тарта кайра көтөрүлө баштаган. Бирок валюта баасы 97 сомдон аша элек болчу. Бул маалыматты интернет колдонуучулары ар кандай кабыл алып, долларды сактагандын ордуна алтынга өтөлү деген пикирлерин калтырууда. Доллар жоюлуп кетсе экен. Долларды эч ким албаса эле түшөт го. Доллардан баш тартып алтын көтөлү. Банктар эле көтөрүп атат долларын сатыш үчүн. Доллары жок эле оокат кылса болот бекен? Илгери Совет учурундагыдай кылыш керек. Доллар менен кармагандар катуу жазаланчу. Мунун баарына байлар күнөөлүү. Карапайым калкта доллар жок. Көзөмөл кылган бирөө жарым барбы буларды? Доллар сатып албагыла элдер. Сатып алсаңар эле банктар, скупкалар өз иштеринен жабыркашат. Доллар түшөт же жоюлат. Долларсыз эле жашайлычы. Банктар карагыла, сатканда кымбат эле сатып алышат, долларды да, рубльды да, алганда да арзан алып атышат. Өздөрү каалагандай кылып коюп жатышат, элди ойлобой. Доллардан көп мамлекет баш тартып, башка өлкөнүн валюталары менен келишим түзүш керек менимче. Бул АКШ доллары менен көп мамлекеттер менен келишим түзүлүп калган болуш керек. Канча бир жылдарга. Ошон үчүн эч бир өлкө унчук албай жатат. Менде доллар жок, кармап да көргөн эмесмин. Бале бастыгы ушу доллар деп эле. Көтөрсөңөр көтөрүлө берет да, көтөрбөгүлө. Доллар менен эмне иш кылып жатасыңар өзү? Мүмкүн болсо доллар эмес, только сом менен кылып коюш керек. Ошондо доллар көтөрүлсө да, түшсө да зыяны тийбесе керек деп ойлойм. Мамлекет бир чектөө коюш керек. Же убактынча доллар түшкөнчө ипотека үйлөрдүн акчасын сом менен төлөттүрүш керек. Доллар менен кредит берген банктар жыргап атат. Элге кыйын болду. Банктарга баары бир да доллар көтөрүлсө үстөгө кошо берилет. Программаны кайрадан жагымдуу маалымат менен уланталы. Бишкектеги шаардык муз аянтчасында 4-чү дивизиондун командалары арасында хоккей боюнча дүйнө чемпионаты башталды. Биринчи айланпанын беттешинде Кыргызстандын курама командасы Ирандын курама командасы менен беттешип 12-1 эсебинде абсолюттук жеңишке жетишти. Белгилей кетсек, эң көп упай топтогон команда дүйнө чемпиондугунун 4-чү дивизионунун жеңүүчүсү болуп, 3-чү дивизионго кирүү укугуна ээ болот. Дал ушул аталган хоккей боюнча дүйнө чемпионатынын ачылышына президент Садыр Жапаров катышып, анда кызыктуу оюнга кошо аралашып, спортчуларга колдоо көрсөттү. Өлкө башчынын мындай иш-аракеттери социалдык тармактын колдонуучулары тарабынан колдоого алынып, спорт жаатында көңүл бурулуп жаткан алкоолорго туш болууда. Анда интернетте эмне кеп, комментарийлерге назар салыңыз. Азаматта президент Садыр Жапаров дем күч берип турат спортчуларыбызга. Ажобузга Алла Таала күч кубат, ден соолук берип, Кыргыз өлкөсүн дүйнөдөгү эң алдыңкы өнүккөн өлкөнүн катарына киргизсин деп тилек кылалы. Ажобузга ийгилик каалайм, Кудай колдосун. Кыргызстанда биринчи жолу президент деген наамга татыктуу адам, Кудайым колдосун, өмүрү узун болсун. Бул жаркыраган адам, Кыргызстандын ажоосу. Ажообуздун өмүрүнө береке берсин. Кудайым күн сайын сырдуу жакшылыктарын бере берсин. Ажоом менен сыймыктанам. Албан ийгиликтер коштолуп турсун. Азаматсыңар жигиттер, алга ажообуздун колдоосу күч кубат дем берсин. Омейин. Эч бир президенттерибиз кылбады эле мындайды. Ийгилик гана коштосун. Спортту сыйлаган, жакшы түшүнгөн ажообуз ар дайым жаштарга үлгү көрсөтүп, спортко көп көңүл буруп келет. Биз сиз менен сыймыктанабыз жана колдойбуз. Жаркылдаган менин ажоом эки дүйнө бактылуулук насип этсин. Ишиңизге ийгилик каалайм. Төрт жагынан төпкелген мамлекет кылыңыз. Ак чолтой ажоо болуңуз, бар болуңуз. Президентибиз Садыр Нуркожоевич карачы кандай азамат. Баарына катышат, жетишет. Кандай колдоо, кандай дух берет. Биз сыймыктанабыз. Мына ушундай жагымдуу маалымат менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Ар убак интернетте жагымдуу жакшы кабарлар айтылып, көңүл көтөргөн маалыматтар менен бөлүшүп туралы. Кийинки эфирлерге чейин коштошом. Амандыкта көрүшөлү.